Мугалим автоматташтырылган маалымат системасына кош келиңиз. Мугалим системасын колдонуу боюнча нускама. bilim.gov.kg сайтына кириңиз. Мугалимди тандаңыз. Авторизация үчүн идентификациялык номериңизди жана сыр сөздү киргизиңиз. Башкы меню ачылат. Баракчанын борбордук блогунан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин акыркы жаңылыктары менен таанышууга болот. Жарыяларды көрүү, конкурстар, вакансиялар, сыйлыктар жана башка актуалдуу маалыматтар жөнүндө билип алсаңыз болот. Бош жумуш орундар бөлүмүндө сиз үчүн ылайыктуу жумуш сунуштары менен таанышып, талаптарга жана шарттарга жараша чыпкалай аласыз. Сынактар бөлүмүндө жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери үчүн жарыяланган конкурстардын акыркы жаңылыктарын көрүп, конкурстун шарттары жана талаптары менен таанышып чыгып, катышууга билдирме берүүгө болот. Сыйлыктар бөлүмүнөн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сыйлануу үчүн документтерди кабыл алуу жөнүндө учурдагы маалымат менен таанышып, сыйлыктарды алуу үчүн шарттарды жана талаптарды, ошондой эле катышууга арыз берүүнүн мөөнөттөрүн биле аласыз. Өзүм жөнүндө бөлүмүнө өтүңүз. Профилдин аталышы менюсунда сиз кесиптик ишмердүүлүгүңүздү чагылдырган кыскача маалыматты көрсөтө аласыз. Бул сиздин учурдагы иштеген жериңиз, негизги адистигиңиз же маанилүү жөндөмүңүз болушу мүмкүн. Өзүм жөнүндө менюсунда өзүңүздүн кесиптик жетишкендиктериңиз, тажрыйбаңыз жана кесиптик ишиңиздеги жөндөмдөрүңүз жөнүндө кененирээк маалымат бере аласыз. Сактоо баскычын басыңыз. Жеке маалыматтар бөлүмүндө өзүңүз жөнүндө маалыматты кошсоңуз болот. Жеке маалыматтар пункту автоматтык түрдө толтурулуп калат. Паспорттук маалыматтар пунктун толтуруңуз. Сиздин паспортуңуздун маалыматтары түндүк мамлекеттик порталында верификациялоодон өткөндөн кийин катталган жер пункту автоматтык түрдө толтурулат. Эгерде чыныгы жашаган жер пунктунда талаалар толтурулбаса, анда сиз акыркы учурда жашап жаткан дарегиңизди жазыңыз. Байланыш маалыматтары бөлүмүн сөзсүз толтуруңуз. Анткени актуалдуу жаңылыктар жана каттар сиз көрсөткөн байланыш маалыматтарына жөнөтүлөт. Эгер сиз профсоюзга мүчө болсоңуз, мүчөлүк маалыматты көрсөтүңүз. Сактоо баскычын басыңыз. Билим бөлүмүндө өзүңүздүн билимиңизди көрсөтүү керек. Ал үчүн окуу жайын кошуу баскычын басыңыз. Пайда болгон терезеде бардык керектүү маалыматтарды киргизип, билим берүү документтерин PDF форматында жүктөңүз. Талаалар туура толтурулушу керектигин эске алыңыз. Кийинчерээк бул маалыматтар башка автоматташтырылган маалыматтык системаларында көрсөтүлөт. Сактоо баскычын басыңыз. Сиздин билимиңиз тууралуу маалымат ийгиликтүү кошулду. Эгер сизде бир нече билимиңиз бар болсо, аларды кезеги менен кошуңуз. Эмгек ишмердүүлүгү бөлүмүндө эмгек китепчесиндеги биринчи жазуудан баштап акыркы иштеген жериңизге чейин эмгек стажды көрсөтүү зарыл. Жумуш ордун кошуу баскычын басыңыз. Жумуш ордун жана ээлеген кызматты, дайындалган күндөрдү, которууларды, бошотууларды, стаждын түрүн жана иштөө форматын көрсөтүңүз. Сактоо баскычын басыңыз. Программа автоматтык түрдө жалпы эмгек стажды ар бир түрү боюнча эсептеп коет. Эмгек китепчесинин бардык барактарынын көчүрмөлөрүн PDF форматында жүктөп коюу зарыл. Эмгек стажды туура толтурганыңызга жараша, автоматташтырылган маалыматтык системасы баалоо үчүн портфолиоңуздун рейтингин эсептеп чыгат. Кесиптик квалификация бөлүмүндө сиз ээ болгон негизги маанилүү көндүмдөрүңүздү кошсоңуз болот. Эгер сиз тренер мугалим болсоңуз, анда сөзсүз түрдө белгилеп коюңуз. Ошондой эле эне тилиңизди көрсөтүңүз. Эгерде сиз бир нече тилди билсеңиз, анда ар бир тилдин билүү деңгээлин кошо көрсөтүү керек. Квалификацияны жогорулатуу пунктунда өзүңүздүн квалификацияңызды жогорулаткан курстар, аттестациялар, тренингдер жана башка иш-чаралар жөнүндө маалыматты көрсөтүү керек. Курстун атын, адистигин, курсту өткөн жерин, башталган жана аяктаган күндөрүн, сертификаттын номерин жана окуу түрүн көрсөтүңүз. Сактоо баскычын басыңыз. окумуштуулук даражалар жана сыйлыктар бөлүмү 4 пункттан турат. Аларды ирети менен толтуруңуз. Илимий даражаны жана илимий наамды көрсөтүңүз. Мисалы, илимдин кандидаты, илимдин доктору, доцент же профессор. Сактоо баскычын басыңыз. Сыйлыктар жана жетишкендиктер. Илим жана билим берүүдөгү сыйлыктарды, дипломдорду жана башка жетишкендиктерди тизмектеңиз. Сактоо баскычын басыңыз. Илимий эмгектер жана ойлоп табуулар. Эгерде бар болсо, публикацияларды, илимий макалаларды, ойлоп табууларды жана патенттерди тизмектеңиз. Сактоо баскычын басыңыз. Дипломатиялык ранг, класстык чен же башка атайын наамдар. Эгер бар болсо, тиешелүү наамдарды тандаңыз. Сактоо баскычын басыңыз. Сиздин кесиптик квалификацияңызга жана жетишкендиктериңизге жараша бардык пункттарды толтуруу зарыл.
Олимпиада бөлүмүнө жогорку натыйжаларга жетишкен окуучулардын тизмесин кошуу керек. Эгер алар бир нече болсо, олимпиадачыны кошуу баскычын басыңыз. Окуучунун профилин толтуруңуз. Окуучу баланы же окуучу кызды олимпиадага даярдаганыңызды тастыктаган документти милдеттүү түрдө жүктөңүз. Бул буйрук, педагогикалык кеңештин чечими, маалымат же башка расмий документ. Ошондой эле байгелүү орунду ээлөө жөнүндө документтин өзү болушу мүмкүн. Сактоо баскычын басыңыз. Аскердик каттоо бөлүмүндө сиздин каттоо категорияңыз, аскердик наамыңыз, аскердик билеттин бар экендиги жөнүндө маалыматты жана сиз каттоодо турган аскер комиссариаты жөнүндө маалыматтарды толтуруңуз. Сактоо баскычын басыңыз. Башкалар бөлүмүндө коомдук, ыктыярдуулук иштерге катышуунун, чет өлкөдө болуу мезгилин, өлкөнү, сапардын максатын жана узактыгын көрсөтүү менен маалыматты кошууга болот. Берилген маалымат сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.